Республикалық педагогикалық қызматкерлердің квалификациясын жоғарылатуу жана кайра даярдоо институтунун серверинде 2019 жылдан бери модуль платформасы иштеп келет. Ошол жылдардан тартап платформа маалыматтарга толукталып бир кыйла өзгөрүлгөн. Аталган платформа аркылуу аймактардагы мугалимдер онлайн түрдө квалификациясын жоғарылата алат. Платформанын мүмкүнчүлүгү тууралуу кийинки сюжетте. Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу номер 5-Бабур атындагы жалпы билим берүү мектебинин мугалими Бекзот Хайрулаев педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жоғарылатуу жана кайра даярдоо институтунун онлайн сабактарынан өтүп, квалификациясын жоғарылатып сертификатка ээ болгон. 2 жума ичинде мугалим өзүнө керектүү көндүмдөрдү ала алды. Определенное времясы бар да, ошо моменттен кечикпес керек, анан угуш керек, сүйлөшүш керек, баарлашыш керек, маалымат алмашыш керек. Анда деле бир аз менин ишим чыгып калышы мүмкүн, башкалар кире албай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул онлайн без тренер окуулардын жакшы жагы, сиз каалаган учурда өзүңүздүн убактыңызга карап, кааласаңыз эртең менен саармал, кааласаңыз түнү ошол моментте окуп алсаңыз болот. Ошол жагы мага жагат. Билим берүү жана илим боюнча жаңы мыйзам кабыл алына электе мугалимдер 5 жыл ичинде бир жолу квалификациясын жоғарылата алса, жаңы мыйзамдын негизинде алар 3 жыл ичинде сертификатка ээ боло алат. Бул дагы билим берүү системасынын жакшыртууга түрткү болду. Ал анткени замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө билим уламдан улам өзгөрүлүп, жаңы чыкмалар чыгып жаткан кезде. 70 электрондук модуль биздин ошол платформада бар. Муну кеңири колдонууга мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул платформанын дагы бир өзгөчөлүгү ошол окуп аткан мугалимдердин эмнелерди окуп атканын, кандай маселелер болуп атканы боюнча дагы материалдар бар. Анан сабактар электрондук түрдө өткөн, онлайн түрүндө өткөн сабактардын баарынын жазуусу сакталып турат. Мисалы кайсы күнү ким сабак өттү, кандай өттү, эгер көргүбүз келсе, ошол сабакты баштан аяк баягы записин карап чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жоғарылатуу жана кайра даярдоо институтунун платформасы аркылуу 1 жыл ичинде 60 миңден ашуун мугалим окуулардан өткөн. Ал эми 1 жыл ичинде институттун өзүндө 15 миңден ашуун мугалим сертификатка ээ болсо, окуу керемет долбоорунан 27 миңдей мугалим усулдук колдонмолор боюнча билим алышкан. Бүгүнкү күнү дээрлик жалпы мугалимдердин 50% ашыгы 1 жылдык түрдүү курстардан өтүшөт. Биринчи тесттен өтүшөт, пост-тест, претест бар, андан тышкары ошо жыйынтыктоочу тест бар. Жыйынтыктоочу тестти өткөндө мугалим 35 упай алыш керек. 35 упайдан кийин биз бияка долбоордук иш жазап, өзүнүн сабагынын долбоордук ишин жазап салышат. Ошо сабактын негизинде долбоордук ишти баалап, биздин бияктагы тренерлер долбоордук иштерди баалап, кайра ошол порталга баасын коет. Анан ал жактан 35 упай, андан тышкары долбоордук иштен дагы 65 упай берилет негизи. Бирок 60тан жогору алган мугалимдер, 60 упайдан жогору алган мугалимдерге сертификат берилип жатат. ppk.kg сайтына кирип кирсе эле ошо башкы бетинде электронный курсы повышения квалификации деп турат. Бул жерин басканда эле ошол биздин порталга өтөт десек болот, окутуу порталына. Бул жерде курстар азыркы учурда 70тен ашын курстар бар. Бардык курстар тең ошол текшерүүдөн өтүп бизге жүктөлгөн курстар. Былтыркы жылдан баштап институт толугу менен онлайн, офлайн жана ошондой эле аралаш түрүндө курстарды өткөрө баштаган. Муну менен бирге институттун адистери аймактарга 3-4 күн офлайн форматта сабак берүү мүмкүнчүлүгү бар. Кошумча ошол былтыркы жылдан баштап биздин мугалимдердин аймактар менен иштөө мүмкүнчүлүгү абдан кеңейди деп айтсак болот да. Мурда биз алардын жол киресин чыгымдарын төлөй албай ошол чакырган тарап төлөсүн деп отурчубуз да. Былтырдан баштап ким чакырса дагы биз барып эле жол акысы, баягы жашаганы, тамак ашы деген баары биз институт тарабынан төлөп берип атабыз. Анткени биздин бюджетибизди, баягы атайын эсептин бюджетин 21-жылдан бери биз 20 эседен ашык өстүрүп алдык да. Анткени 21-жылы февраль айында мен жаңы келгенде 460 миң акчабыз болсо, 456 миң акчабыз болсо, бүгүн 9 миллиондон ашык акчабыз бар. Бул 20 эседен да көбүрөөк. Бүгүнкү күнү институт тарабынан мугалимдердин квалификациясын жоғарылатуу үчүн чет мамлекеттерге чыгаруу мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Жакынкы арада эле мугалимдер Өзбекстан, Казакстанга барып окуулардан өтүп келишкен. Берме Чомокоева, Абсамат Дөөлөсбеков, Билим жаңылыктары, Бишкек.